Keyinki söz Исаев Канатбек Кедейкановичте. Рахмат, мен азыр тиги суранат элем, убакыт токтотуп турсаңар, жана видеону көрсөтүп койсо, жанагы жолдун ачылышы болгондо видеону. Барбы видео? Көргөзүп койсоңор. Бул жалпы ысык көлдүн инфраструктурасына болуп аткан мамиле. Мындан башка биз ушул утуп алган компанияга мына министр турат, келишимине ошондой жастырып койдук. Ал мурун кирген эмес, жанагы Чолпон атадан, Бостериден, анан Каройдон кеткен, пансионатка кеткен жолдордун баарын тең жалпысынан 38 километр болот экен, ошону өздөрүнүн эсебинен кошумча оңдоп беришет. Кошумча оңдоп беришет, бу жерде мына өзүңүздөргө чоң жардам берип турушат. Эми бир жакшы компанияны тандап алды мына министрибиз тендердин негизинде. Biz ойлоп атабыз, бул жакшы иштесе, кийинки жолдордогу улантып кеткенге мүмкүнчүлүк алышат. Бул жалпы Темир Аргимбаевич, кайсы контрактка ушул 38 чакырым жолду киргиздиңер? Мен жана айтып кетпедимби? Өзүбүздө жыйын кылганда ушундай тартип, ушундай талап койгула, ошону киргизгиле деп айтканбыз. Анткени чоң проекттер болуп аткан компаниялар өздөрүнүн ошол кирешесинин эсебинен бир топ иштерди кылып берип жүрүшөт да бардык жерлерде. Бияка дагы ошондой 30 километрден ашык жолду салып бергиле дегенбиз. Министр мырзага суроо. Ушу контрактка ушул 38 чакырым жол кирди беле? Жок, кирген эмес. Министрдин орун басарында контрактка ушул 38 километр киргиздиңер беле? Контракт нет, но у нас есть на практике. Мы просим генподрядчиков, как на добровольной основе, проводить работы местного значения. Это на практике было. Жок, азыр Темир Аргимбаевич контрактка киргиздик деп атпайбы? Деп мүмкүн эми ал жерде ачылганда сүйлөнгөн сөз да. Эми андайга придираться эте бербеш керек жөндөн-жөнүндө. Дагы бир суроо, ушул Кыргыз-Дор транс проекттин корутундусу менен сиз тааныштыңызбы, Темир Аргимбаевич? Ушу жолду ушул убакытта бүтүрүү мүмкүн эмес дегенчи. Мөөнөтлөгөн убакыт. Мен дагы айтып кетейин, муну бир жылда бүтүрөбүз деген эмеспиз. Бул абдан чоң проект. Деги ысык көл шакекчеси 400 километрден ашык. 104 километр жөнүндө сөз болот, 104 километр. Иә, 104 километр дагы бир жылда бүтө албайт аны. Дагы бир суроо, сиз ушул жанагы 9 миллиард сомго ПСД болгон деп атпайсызбы? Бул деген 2009 жылкы бааланган доллар менен 130 миллион долларга жөнүн гана эле 68 курска көбөйтүп коелу, 9 миллиард кылып атат. Бардык нерсе курска байланыштуу кымбаттаган жок. Эмне себептен сиз ушул өкмөттүн жана юстиция министринин өкмөттүн тиешелүү бөлүмүнүн каршы пикирине карабастан ушу токтомго кол койдуңуз? Буйрукка. Каршы пикир эмес, ал жерде алар сунуштарын берет. Сиз эгер өкмөттө иштесеңиз, регламенттерин билсеңиз, билесиз. Макулдашууда бир топ өздөрүнүн каршы пикир эмес, жанагы замечание, предложение деп беришет. Аларды кескесин эске алат. Эгер орчунду болбой калса, коллегиалдуу орган бардыгы макул болсо токтом өтүп кетет. Эмне себептен тиги министр мырза сизге ушул Уюзбаевди кызматтан өз арызы менен кетүү боюнча арызын жазды эле, сиз кол койбой атпырсыз да? Ошо менде көчүрмөсү турат. Анан сөгүш боюнча дагы расмий түрдө сунуштама берген экен, ал сөгүштү да бербей коюп турсуздар. Эмне себептен? Жумуштан алсын деп берген эмес, сөгүш берсин деген, бирок Уюзбаевди көрүп отурасыңар. Бул мында шаарда өскөн, ошол орусча өскөн, ачык, так иштеген бала. Биз ушундайларды күнөөлөп отуруп, балдардын баарын кетирип атабыз да. Адис жакшы. Мен муну тууганда эмесмин, муну мен да алып келген эмесмин, буга чейин иштеп келген, бирок мен ушуга окшогон балдардын баарын колдоп жүрдүм иштеп атканда. Эгерде катуураак башка жерде сурасаңар, ким келип, эмне болду деп, эмне үчүн бул принципиалдуу позицияда турду дегенди айтып берет. Мындай балдарды сакташ керек, адистердин баарын теңчи. Бизде адистер көп эмес. Анан мен министрге айтканмын, сөгүшүндү карап көрөйүн, бирок иштешсин деп. Тапшырманы берген буларга. Анткени көп жерлерде мен сыртка чыгып аттым, бул биз менен жүрүп атты көп жерлерде. Ошо жерлерде көргөзүп, мынакей Ош Баткен жолунда ошол эле
түндүк түштүк альтернативдик жолун салып атканда, Бишкек Торгарт жолун салып атканда жүрүп атышты. Мен көрүп аттым иштерин. Эмне үчүн жакшы дегендерди мен кетиришим керек. Иштешсин. Дагы бир суроо ушул Лонгхай фирмасы Кыргызстанда өкүлчүлүк ачканда Жунушалиев Азамат деген жигитти жетекчи кылып дайындашкан. Ошонун бир тууган иниси Жунушалиев Эрнис менен мамилеңиз барбы? Жунушалиев Эрнисти мен тааныйм. Мамилем жок, бирок тааныйм. Ал өзү сокулуктук бала, асыл баштык. Сиз дагы тааныйм, сиз дагы мага келгенсиз, мына компанияга мына тендерди берип коюңуз деп. Темир Аргимбаевич, мен Кудай астында айтып коеюн. Мен бир да жол, бир да компания менен Кудай астында айтып атам. Сизден суранган эмесмин. Калгансыз мынакей. Талкуу сөздү айтам. Тиги Каракөлгө берип кой деп келбедиңиз беле? Кайсы тендер боюнча келди? Тендер эмес, жанагы ГЭСти. Жок, ГЭСти мен расмий түрдө бияктан суранып атпайм мен. Палатадан бир нече жол. Мага да кабинетиме кирип колдоп коюңуз, ушуга берип койбойсузбу деп келбедиңиз беле? Мен дагы жол айтып коеюн. Мен бу жерден эле таптакыр эле ак боло бербегиле да. Сиз эмессиз мени айыптайт турганчы. Артыңыздагы кылган иштериңизди байкап жүрсөңүз, эмне кылып жүрдүңүз эле? Мына ушул убакка чейин артыңызда иштеп жүрөт. Эмне деген сөздөрдү айтып атат. Лидер фракциянын сөзүндө мен калган сөзүмдү айтайынчы мына. Суроолорго жооп алгам. Анан жөнүндө бу жерден келип эле мен лапабакмын деп андайдын кереги жок. Айта турган сөз менде да бар. Мен эң негизгиси ушул тирешүү болбосун. Элибиздин ичинде бийлик. Урматтуу диний катышуучулар, бири-бириңиздерди сыйлап иш алып барабыз. Сөз Батырбек Алмаз Батырбековичте. Кандай иш козголуп билесиз өзүңүз эмне болуп жүргөнүңүздү?